Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Казакстандын Коргоо министрлиги бүгүнкү отурумда Орусия менен Украинанын ортосундагы болуп жаткан кагылышта эки тарапты тең колдобой турганын билдирди. Бул тууралуу казакстандык маалымат агенттиктери жазып чыгышты. Алардын айтымында Казакстандын Коргоо министринин орун басары Султан Камалетдинов Украинадагы абалга байланыштуу бир нече суроолорго ачыктама киргизген. Орусия менен Украинанын тирешүүсүндө биз эки өлкөнү тең колдобойбуз жана бул кагылышуунун Казакстанга эч кандай тиешеси жок дейт Камалетдинов. Бирок буга чейин Казакстандын президенти Токаев менен Украинанын президенти Зеленский телефон аркылуу сүйлөшкөнү айтылган. Анда эки тарап кырдаал боюнча пикир алмашкан. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Орусиянын куралдуу күчтөрү Харьков облусуна 30 тонна гуманитардык жардам жеткиришти. Бул тууралуу Орусиянын Коргоо министрлиги билдиргенин маалымат каражаттары жазышты. Белград облусунун Харьков облусундагы орус-украин чек арасына жакын жайгашкан Украинанын калктуу конуштарына орусиялык аскер кызматкерлери гуманитардык жүк жеткиришти. Жалпы көлөмү 30 тоннадан ашкан гуманитардык жардам Белград облусуна жеткиликтүү калктын өтүнүчү боюнча Волчанск шаарына жана шаар тартибиндеги Казача Лапанга жеткирилди деп билдирди министрлик. Маалыматка караганда гуманитардык жардамдын ичинде тамак-аш азыктары, эт жана балык консервалары, кондитердик жана дан азыктары, таттуулар, бөтөлкөдөгү ичүүчү суулар бар. Бардык гуманитардык жүк чек арадагы конуштардын тургундарына, аялдарга, балдарга, кары-картаңдарга өткөрүлүп берилди деп кошумчалады Коргоо министрлиги. Эскерте кетсек, Орусия 24 февраль бейшемби күнү эртең менен Украинада аскердик операциясын баштаган. Орусиянын президенти Владимир Путин мындай кадамга баруунун максаты 8 жылдан бери Киев режими тарабынан зордук, зомбулукка жана геноцидке дуушар болгон адамдарды коргоо деп билдирди. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Европа биримдиги SWIFT аттуу банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган глобалдык системасынан Орусиянын ВТБ, Россия, Открытие, Промсвязьбанк, Совкомбанк жана ВЭБ деп аталган банктарынын баарын өчүрдү. Бул тууралуу маалымат уюмдун расмий журналында жарыяланды. Евро биримдиктин жетекчилиги ошондой эле Европалык каржылык институттары орусиялык банктарга евро банкнотторун сатууга тыюу салды. Буга чейин АКШ жана Европа биримдиги орусиялык банктарга санкция салынганын билдиришкен. Алардын катарындагы Сбербанк SWIFT системасынан өчүрүлбөгөнү белгисиз. Буга чейин Сбербанк өзү Европа рыногунан толук кетерин маалымдаган. SWIFT аркылуу дүйнөлүк банктар жана каржы институттары акча которуулар тууралуу кат алышат. Бул системага 200 мамлекеттеги 11 миңден ашык уюм киргизилген. Айрым эсептерге караганда SWIFT аркылуу жылына 5 миллиардтай кат алмашышат. Системаны Евро биримдиктин мүчөсү Бельгиядагы компаниялар башкарышат. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Украинанын президенти Владимир Зеленский Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен эмне тууралуу сүйлөшкөндүгүн Twitter баракчасына жарыялады. Президент Токаев менен болгон баарлашуу азыр гана аяктады. Аймактагы коопсуздукка байланыштуу бардык жагдайлар талкууланды. Биз гуманитардык жардамдар боюнча ынтымактуулукка келишим түздүк. Биз ар дайым байланыштабыз, деди Зеленский. Эске сала кетсек, Акорданын расмий сайтында Украина менен Казакстандын президенттери телефон аркылуу сүйлөшкөндүгү жарыяланган. Ал эми Токаев Орусия менен Украинанын ортосундагы согушту тынчтык жолу менен чечүүгө чакырган. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы кече 2 март күнкү отурумунда Орусиянын Украинадагы операциясын тезинен токтотуусун талап кылды. Маалыматтарга таянсак, буунун мындай пикирине отурумда 141 эл өкүлү макул, 5 каршы жана 35 калыс деген добуш беришти. Белгилей кетсек, Орусиянын Украинага болгон операциясына бүгүн 7 күн. Украинанын Коргоо министрлиги 1 мартка карата Орусиянын 29 учагы, 29 тик учагы, 198 танкы, 846 бронь техникасы, 305 автоунасы, 74 артиллериялык куралы, 1 бук үлгүсүндөгү зениттик ракеталык комплекси, 77 артиллериялык системасы, 74 ракеталык комплекси, 60 танкы, 3 учуксуз учагы, 2 кемеси жана 7 абадан коргонуу жабдуусу жок кылганын билдирген. Маалымат булагы Назар Ньюс KG.
Орусия согуштук аракеттер башталган 6 күндүн ичинде Украинанын 1325 аскердик объектисин жарактан чыгарды. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков Москвадагы брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында орус аскерлери 395 Украин танкын, 59 ракеталык комплексин жана 179 артиллериялык куралы менен минометторун жок кылды. Украин тараптан 6 күн ичинде каза болгон, жаракат алган жана туткунга түшкөн орус аскерлеринин саны 5710 жеткенин билдирүүдө. Орусия Украинада орус аскерлери курман болгонун мойнуна алып, бирок алардын санын айтпай келет. Маалымат булагы Nazar News KG. Кыргыз Республикасынын ИИМдин Интерпол улуттук борбордук бюросунун өтүнүч талабы менен 2017 жылдан бери издөөдө жүрүшкөн Кыргызстандын 2 жараны атайын жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын негизинде Польшада кармалды. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта издөөдө жүргөн жарандын бири Сириядагы куралдуу кагылышууларга катышкан жана экинчиси Кыргызстандын жазаларды аткаруу мекемелеринен качып жүргөн. 2021 жылы Кыргыз Республикасынын ИИМдин Интерпол кызматкерлери тарабынан эл аралык издөөдө жүргөн 45 адам кармалган, анын ичинен 14 адам чет өлкөлөрдө, 31 адам Кыргызстанда болгон. Мындан тышкары Кыргызстандын аймагынан Интерпол багытында издөө иштери жүргүзүлүп, уурдалган 10 унаа табылган. Ошондой эле 6 жараксыз айдоочулук күбөлүк жана 1 жасалма паспорт аныкталган. Кыргыз Республикасынын ИИМдин Интерпол улуттук борбордук бюросу Интерполго мүчө 195 өлкөнүн ичинен 50 мамлекет менен үзгүлтүксүз кызматташып келет. Маалымат булагы Аргумент KG. Үчүнчү дүйнөлүк согуш башталса, кыйраткыч ядролук талкалоолор коштолоорун Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров басылмалардын бирине берген маегинде ачыктады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматта Лавров телеканалга берген маегинде эгер үчүнчү дүйнөлүк согуш боло турган болсо, анда ал өзөктүк куралды колдонуу менен өтөөрүн айтты. Үчүнчү дүйнөлүк согуш кыйраткыч ядролук согуш болот, деди министр. Маалымат булагы Nazar News KG.